24 вольт текшергендерге, 12 вольт текшергендерге булар керек жок. Үйдө розетканы текшерем дегендерге мынакей. Могу керек. Вольт переменка көрдүңөрбү, волна. Ассалому алейкум, туугандар, кандайсыңар? Сіздердің назарыңызда грузовой сервис ABS. Бүгін видеоролик тартып коеюн дедим. Ошол ABS'ти кантип оңдойбуз, кандай ABS'тердин түрлөрү болот, кайсы машинеке кандай. Биринчиден бизге мындай бакарез обязательно керек болот. Экинчи мындай прибор. Анан датчиктер. Канча датчик болсо, ким кандай датчикти таанып аткан болсо, комментарий жазылгыла туугандар, обязательно. Прибор менен кантип колдонобуз? Колдонушту билбейбиз, кандай эмне. Биринчи приборду алабыз. Могу кызыл болуш керек, обязательно могуларын көрөсүңөр. Могу кызыл турат. Ком деген бул минус. 10 ампер деген бул ток текшеребиз. Бул керек жок бизге вообще. Могул менен экөө эле керек болот. Анан кийин мондай прибор. Шуптарын аласыңар. Шуптарын алып туруп, датчик, мынакей датчик. Азыр биз могу бир датчик, иштеп аткан датчикти мынакей улап туташып турат. Азыр бияка датчикке мисалы биз тийгизгенде показания алмаш керек. Мына көрдүңөрбү? ABS-тин дөңгөлөгү алмашканда мындай ошондой показания жылат да, мындай болуп. Частота жылыш керек. Азыр мен мындай эле видео менен текшерип атам да, мындай магнит мененчи. Көрдүңөрбү? Дөңгөлөк айланганда ошондой болуп жылат да ABS датчиктер. Кантип иштейт, кантип эме болот дегендерге ушундай көргөзүп кетейин дегем да. Магнит, ичинде магнит бар да, мындай темир тиет, показания жылат. Бул азыр силердин назарыңарда Volvo'нун датчиги. Передковый, лентяй, ушундай болот. Корпусу менен трещина кетет, муну замена кыласыңар. Бул негодный, иштебей калган. Renault, Volvo, Робот, Тешка ушуларга кетет. Могу бул болсо прицеп. Прицепке кетет, көбүнчө мындай кыска кабель. Прицеп, DAF, вапка система. Датчиктерине тормоз көп тепкенде мынакей износ болгон. Күйүп кеткен диск кыпкызыл болуп бергендечи. Бул датчик иштебей калган. Иштебей калып диагностика кылып тапканбыз причинасын. Буларда ошо прицеп, DAF кете берет. Ошондай сизге лайфхак көргөзүп кетейин дедим. Анан эки проводду кантип таштырасың мынакей дегенде, любойну таштырасыңар, любой жака берде. Плюс-минус кереги жок. 20 мынакей 20К деп турат, кило ом. Только ушу менен иштейбиз туугандар. Бияка могу напряжение, аккумулятор текшерем дегендерге биздин 200 вольтку коебуз. Постоянка көрдүңөрбү? 24 вольт текшергендерге, 12 вольт текшергендерге булар керек жок. Үйдө розетканы текшерем дегендерге мынакей. Могу прозвонка, провод прозвонка кылып коеюн, билбей атам, кайсыга коюп бер дегендерге мынакей. Прозвонка. Обязательно ушу прозвонка. Биздин сопротивлениябыз 1200 болгондуктан биз 20 миңге коебуз да, 20К деген. Мынакей, көрдүңөрбү, көрсөтүп баштады. Если тура эмес коюп алсаңар приборду, мынтип койгондо көрсөтпөйт. Мындай алсаңар 1,2 деп көргөзүп коет. Мега омдо вообще 0,1 окубайт. 200 мега ом вообще по нулям болуп калат да. Бизге 20К, кило ом. Мектепте окугандар барбы? Ошо буга университеттин окушуна кереги жок. Мектепте окугандар болсо эле текшерип, ABS текшерип үйдөн эле. Бияка келчи мондай приборду аласыңар. Жолдо керек болсо аласыңар. Бакарези бар болуш керек. Всё. Ондай схемалар силерге кереги жок. Схема керек болсо бизге чаласыңар, сурайсыңар. Биз силерге ошондой эле жардам бере алабыз.